12 жылдык билим берүүгө өтүүдө окуу программа боюнча балдар үчүн эч кандай түйшүк болбойт. Бул багытта класстан класска көчкөн окуучулар жаңы окуу жылында өзүнчө орто ыкманын негизинде билим алышат. Асыр график боюнча четинен мугалимдер биздин министрликтин карамагында республикалык институтта өкүлчүлөрдүн дасыктарын жогорулатып, жаңы программа, жаңы окуу китептери боюнча даярдыктарды өтүп жатышат. Сентябрда жаңы окуу жылында 6 жаштагылар 1 класска, 7 жаштагылар 2 класска кабыл алынат. 1, 2, 5 жана 8 класстарга сабак берген 24 миңдей мугалим учурда атайын этабы менен окуудан өтүүдө. 2025-28 жылдардагы окуу программасында көчүү окуй турган класстардын тизмеги 2025-26 окуу жылдарда 11 жылдык жана 12 жылдык окуу үчүн 2015 жылы туулган 3 класстар 5 класска көчүрүлөт. 2012 жылы туулган 6 класстар 8 класска көчүрүлөт. 2026-27 окуу жылдарда 2016 жылы туулган 3 класстар 5 класска, 2013 жылы туулган 6 класстар 8 класска, 2010 жылы туулган 9 класстар 11 класска өтүшөт. 2027-28 окуу жылдарда 2017 жылы туулган 3 класстар 5 класска, 2014 жылы туулган 6 класстар 8 класска, ал эми 2011 жылы туулган 9 класстар 11 класска көчүрүлөт. Ошентип 3 жылда класстан класска көчүрүү этабы бүтүп, 12 жылдык билим берүү системасы толугу менен киргизилет. 16 миңге жакын мугалим STEM багыты боюнча квалификациясын жогорулатат. Анда физика, биология, химия, география мугалимдери STEM программасына ылайык сабак берүүнү үйрөнүшөт. Биздин азыркы планыбыз боюнча ошол 1, 2, 5, 8 класс мугалимдерин 4 этап менен окутсак деп. Биринчи сентябрга чейин 1 этап менен окуйт, анан баягы сабак берүүгө киришет. Анан биринчи каникулда 2 этабы. 2 каникулда 3 этабы, 3 каникулда 4 этабы деп жыл ичинде ошондо 4 жолу окутабыз, ал жыл аягына чейин чыгат. Анан кийинки жылга өзүнчө план түзүлөт да. Дүйнөнүн 130дан ашык өлкөсү, анын ичинде коңшу Казакстан, Түркия бир канча жылдан бери 12 жылдык билим берүү системасын колдонуп келет. Замандын өзгөрүшү менен билим берүү тармагына реформа жасап, эл аралык талапка дал келгидей жаштарга билим берүү демилгесин өлкө башчы да көтөрүп, азыркы санариптик доордо 12 жылдык талаптын артыкчылыктарын атаган. Республикабызда келерки окуу жылынан тарта мектептер 12 жылдык билим берүү системасына өтөт. Анда учурдагы стандарттар өзгөртүлүп, адистештирилген класстарды уюштурууга өзгөчө көңүл бурулат. Мындай аракеттер бүткүл дүйнөлүк бирдиктүү билим берүү стандарттарына кошулуу, балдарыбыздын өнүгүүсүнө эң чоң инвестицияларды салуу, заман талабына жараша алардын эмгек рыногундагы өз ордун табуусуна шарт түзүү болуп эсептелет. 12 жылдык билим берүүдө 6 класска чейинки стандарттык билим берүү, 9 класска чейин бала кызыккан багыт боюнча тереңдештирүү, бүтүрүүчү класстарда кесиптик билим берүү программасы окутулат. Ошентип 2028 жылы алгачкы 12 жылдык билим алган окуучулар бүтүрүүчү аттестатка ээ болушат. 7 жашка чейин бала бакчада жүрүүсү бир чети убактысын короткон болуп атат да. Андан көрө ошол подготовительный даярдоочу жыл деп коет, ошону мектепке кирип 1 класс эсептелип, ошо мектеп системасына дагы аралашып кетип, ошого интеграция болгону ал балдар үчүн да жакшы да. Жаңы окуу жылында 1 класс өйдө көчүрүлгөн балдар үчүн окуу китептери басылып чыгып, мугалимдер курстан өтүп даярдалат. Анда балдар бир сабак менен эле чектелбей, комплекстүү ой жүгүртүү менен өз багытын тандай алат. Жаңы талап балдарды келечекте эң көп талап кылынган артыкчылыктуу кесиптерге даярдоо үчүн ишке ашууда. Элиза Нурматова, Эсентур Рабыкеев, Ала Тоо 24.